Чыңгыз Айтматов Делбирим. Окуп аудиолоштурган Расулова Чолпон Жолдошовна. Шоргом алынган ошол күнүмдөгүдөй болуп, теңир тоону аралата, машинени мен эч качан анчалык кубалаган эместирмин. Теги бурулуштан же наркы капчыгайдан же нараак жолдон кууп жетээрмин деп дайынсыз үмүт мени кубалады. Алдымда бараткан машинени болсо шукшурулган бүркүттөн бетер баса калам. Анан жайлатып катар айдап, кабинасынын ичин, кузовун аңтара карайм да жок экенин көргөн соң андан суурулуп озом. Ошентип токтолбостон 3 саат куудум. Акыры радиаторумдагы суу кайнап чыкты. Токтоп кабинадан ыргып түштүм да радиаторго койчуштап кар чачтым. Суу ап келип чачтым. Радиатордон калың буу көтөрүлүп, машине зоруккан аттан бетер өпкө кагып турду. Жаңы эле рульга отуруп жатсам, бет алдыма прицеп сүйрөткөн Алыбектин машинеси көрүндү. Кубанып кеттим. Экөөбүз араздашып жүрсөк да, эгер Асель алардын үйүнө барган болсо айтаар дедим. Жолго жүгүрүп чыгып, кол көтөрдүм. Токто Алыбек! Айдап бараткан өнөк баласы Алыбекке бурулуп суроолуу карады. Алыбек кабагын чытып, толгонуп кетти. Машине зуу деп жаныман өтө берди. Жол боюнда бүткөн боюм бүт кар, колумду серейте көтөргөн бойдон туруп калдым. Анан бетимди арчыдым. Кантейин, келме кезек деген ушул. Бирок мен азыр Алыбекке таарынар чагым эмес эле. Демек, Асель алардыкына барган эмес экен. Иш кыйындай баштады. Башка бараар жери жок эле. Демек, айылына, төркүнүнө кетип калган экен да. Үйүнө кантип кирип, эмне жооп айтты экен? Ата-энеси маскара болуп кайтып келген кызын кантип тосуп алышты экен? Жалгыз өзү, көтөргөн баласы, кароосуна илген түйүнчөгү бар. Ошорду. Токтоосуз айылга барыш калды. Тезинен жүктү түшүрдүм да машинени көчөгө кое коюп, диспетчерге жүгүрдүм. Документтерди таштап кетиш керек эле. Өтө берип бөлмөдөн Жантайга ороп ара келдим. Ошондогу аны мыскылдуу мылжыңдаганын көзөнөк терезеден баш багып, жол кагазды столго таштаганымда Кадийча элее карап калыптыр. Менин кебетем укмуш болсо керек. Кадийча бир эсе чочулап, бир эсе күнөөлүү тиктей берди. Тезирээк кабыл ал дедим. Бирдеме болдубу? Үйдө жок, Асель кетип калыптыр. Койчу-ай. Кадийча ордунан кумсара туруп, эрдин тиштеди. Кечир мени, Ильяс. Ушунун баарын мен кандайча болуп кеткенин өзүм да билбей калдым. Кечээ вахтер терезени кагат. Бир кыз келиптир. Сага жолугайын деп атат дейт. Асельди дароо эле тааныдым. Телмиреп тиктеп турду да. Ошол ыраспы деди. Эмне болгонумду билбейм. Өчөшкөнсүп. Ырас ошондой. Баары чын. Ал мендик. Ал азыр мени менен дептирмин. Ал терезеден шарт бурулуп кете берди. Мен стол кучактап жыгылып, жиндиден бетер ал мендик деп ыйлай бердим. Башка көрө албадым. Кечир мени. Кое турчу, Асель кайдан билип алыптыр? Баарын кылган Жантай. Мени да келип коркутуп кеткен. Жантайдын ким экендигин билбейсиңби? Сен бар, Ильяс, Асельди тап. Мен эми силерге жолтоо болбойм. Бир жака куруйм. Кар баскан талаада бараттым. Жер тоңголок. Шамал кыраң жердин карын арыкка киргизе кууп, таптап салган, кумсарган жердин бети менен калмакты далбактата кууп жүрөт. Алыстан шамалга туурулган айылдын тамдары, кара жалбырагынан ажыраган бактарак көрүндү. Кечке жуук айылга кирип бардым. Тааныш короонун тушуна токтоп, энтиккенимди басып алууга папирос чектим. Аны бат эле кайра өчүрүп, сигнал бердим. Бирок Асельдин ордуна ичигин жамынып, апасы чыкты. Мен тепкичке түшүп, сыпайы саламдаштым. Арбаңыз, апа. Бул шүмшүйүп келген сен белең, деди апасы түксүйө тиктеп. Кылаарын кылып, кыл жип менен бууп коюп. Эми мени апа деп турганын кара. Жок, ол көзүмө көрүнбөй.
Сандалган өлүгүңдү көрөйүн. Алмончоктой баламды азгырып, эми уялбай келип турганын көр. Дагы тиктеп коет. О тикчийген көзүң менен жерге кир. Жадыраган турмушубузду бүкөн байран кылдың го. Жакшылык көрбөгүр. Кемпир мага ооз ачтырбады. Оозунан ак ит кирип, кара ит чыгып жатты. Анын үнүнө коңшу колоң, бала бакыра чогула баштады. Жогол дейм көзүмөн. Болбосо азыр элди чакырып, териңди тескери сыйрытам. Каргышым соо койбосун сени ылайым. Көзүм көрбөгөнүм сен болсун, деп жаалданган кемпир ичигин ийнинен силкип таштап мага атырылды. Кабинага отуруп, айдабастан башка чара калбады. Асел чыгып көргүсү келбеген соң кетиш гана калды. Машинени таяк менен сабап, балдар ташкала баштады. Ошентип айылдан узатып чыгышты. Ал түнү көлдү жээктей басып көккө жүрдүм. Көл буркан шаркан түшүп, айдын жарыгына ала көлөкө болуп жатты. О ысык көл, сен ал түнү суурданып суук болдуң. Мен жээкте көмкөрүп салган кайыкта отурдум. Толкундар албууттана, жайык жээкти жаба берип, өтүгүмдүн кончун орой калат да оор үшкүрүнүп кайра тартат. Бирөө жаныма келип, колун аярлай менин ийниме койду. Кадиче экен. Көп өтпөй Кадиче экөөбүз Фрунзеге кетип калдык. Анархай талаасынын жайытын изилдей турган экспедицияга орноштук. Мен шофер болдум, Кадича жумушчу болду. Ошентип жаңы турмуш башталды. Экспедиция менен биз Анархайдын түпкүрүнө, Балхаштын жээгине кеттик. Өткөн турмуштан кол үзгөн соң бир отоло үзүлсүн дедим. Алгачкы мезгилде ич куйкалаган кусалыгымды иш менен басып, иш менен алаксытып жүрдүм. Иш көп болчу. 3,5 жылдын ичинде Анархайдын тиги четине да, бу четине да чыктык. Канча кудук казбадык, канча жол салбадык, канча кашар курбадык. Азыр Анархайдын мурдагысындай чак түштү адаштырган дөбө-дөңдүү, шыбактуу, уч кыйырсыз ээн талаа эмес. Малчылар жайылды, маданий борборлорду, короо жайлары бар. Эгин эгип чөп чабышат. Ырас, Анархайда али да болсо жумуш көп. Биздин шофер журтубузга жумуш табылбай калчу беле. Бирок мен кайра кеттим. Үйрөнбөгөн жерде жатыркагандан эмес, көнүп кетиш оңой эле. Кадиче экөөбүз кыйынчылыктан коркчу эмеспиз. Жакшы турдук, сый-урматка жашадык. Бирок сый-урматтын жөнү бир бөлөк, сүйүүнүн жөнү бир башка экен. Эки жубайдын бири сүйүп, экинчиси сүйбөсө, анын эмнеси жашоо? Башкалар да мендейби? Же мен эле ошондой жаралганбы? Айтор бирдеме кекчил сыяктанып жүрө берди. Ал кемчилигимди ишим да, жакшы мамиле да, мээрим да, сүйгөн аялымдын көңүлү да толтура албады. Аселди дагы бир жолу издеп чыкпай, аны кайрып алып келишине дагы бир жолу аракет кылбай кете бергениме жаным кейүүчү болдум. Анархайда өткөн соңку жылда Аселди да, Саматты да катуу сагындым. Түнкүсүн уйкумдан айрылдым. Калтаңдап жаңыдан тай турган Саматымдын элеси көз алдыма келе берет. Анын буруксуган назик жыты өмүр бою көөдөнүмө сиңип калгандай. Чыдай алар эмесмин. Теңир тоонун адыр жондоруна, чалкыган ысык көлүмө, алгачкы жана акыркы сүйүүмдү тапкан адыр этегиндеги талаага тартылып туруп алдым. Кадича сезип жүрдү мунун баарын. Бирок мага күнөө жаап, ыйлактаган жок. Бирге жашай албасыбызга акыры экөөбүздүн тең көзүбүз жетти. Ошол жылы Анархайга жаз эрте келди. Кар бат жукарып, дөбөлөрдүн чокулары карайып, күнгөй беттер жашыл араң жамынды. Жылуулук менен нымды соруп, талаага жан кирип келатты. Бирок түнкүсүн аба чыкыроон, асманда жылдыздар чыйрагат. Бургулоо мунарынын түбүндө чатырда жатчубуз. Уйку качкан. Алда кайдан талаанын тынчтыгын бузуп, паровоздун добушу угулду. Бу тегеректе темир жок экен, темир жол жок экен. Бизге кантип жеткенин билбейм. Темир жолго чейин жарым күндүк жол. Же мага ошондой угулдубу, билбейм. Эмнеси болсо да солуктап жаткан жүрөгүмдү жулкунтуп, туйлатып кетти. Өрөпкүп жолду эңсеп туруп алдым.
Мен кетпесем болбойт, Кадича, дедим. Мейлиң, Ильяс, ар кимибиз өз жөнүбүз менен бололу, деди ал. Ошентип экөөбүз ажыраштык. Кадича түндүк Казакстандагы дың жерге кетти. Жолуң болсун, багың ачылсын деп чын ыкластан тиледим. Өздөрү билбей издешкен кишиси бардыр. Тагдыр экөөнү туш кылса ажап эмес. Кыз тийген күйөөсүнөн бак ачылбады. Мени менен турмуш болбоду. Эми таап калгысы бардыр. Чыныгы сүйүү эмне экенин, бирөөгө сүйүктүү болуу, бирөөнү жаныңдан артык сүйүү деген эмне экенин билбесем, мен деле Кадича менен ысык жашай бермекмин го. Бул өзү адам айтып түшүндүрө алгыс нерсе экен. Кадичаны поездге түшүрдүм. Вагон менен жарышып, бир далайга жүгүрдүм. Жолуң ачылсын, Кадича, жаман ойдо кетпегин, деп өзүмчө күбүрөдүм акырында. Каркыралар желе тартып, түштүккө учуп баратышты. Мен болсом теңир тоомду бет алып түндүккө жөнөдүм. Келерим менен эч аялдабастан түз эле айылга жөнөдүм. Жол улаш машиненин кузовунда баратам. Анда эмне болот деп ойлогум келбейт. Сүрдөп да, кубанып да баратам. Асел экөөбүз алгаш жолуккан жолдо баратам. Жол азыр баштагыдай кара жол эмес, таш жол болуптур. Көпүрөлөрү бетондолуп, жол жээгинде белгилер коюлуптур. Мурдагы кара жол өзгөрүп, ичим ачышкансып баратам. Менин машинам тыгылган арыкты тааныбай калыптырмын. Асел отурган жол жээгиндеги корум таш ордунда жок. Айылга жуук кирип барган жерде кабинанын төбөсүн кагып токтоттум. Эмне болду, деди шофер башын чыгарып. Токтот, түшөм. Талаагабы? Кое тур, азыр жетебиз. Рахмат, аз эле калды, деп секирип түштүм. Жөө эле жетип алам, деп акча сундум. Жөн кой, өз кишибизден албайбыз. Алсаңчы, менин чекеме жазып коюптурбу? Баскан турганыңдан билип турам. Андай болсо болуптур, жолуң болсун. Машине кетти. Мен эс акылымды жыя албай жол үстүндө тура бердим. Сигаретаны оозума алып барсам, колум калтырайт. 2-3 жолу сордум да, жолго таштап тебелеп салдым. Мына, келерин келдим, деп өзүмчө күбүрөндүм. Жүрөгүм тарсылдап, кулагым зыңылдайт, бирөө балкалап башка салып жаткансыйт. Айыл кадыресе өзгөрүп кетиптир. Шифер жабылган жаңы тамдар көбөйүп, этеги жайылыптыр. Көчө бойлой зым карагайлар орноп, башында радио сүйлөп турат. Мектебине жүгүрүп балдар баратат. Эс тарткан өспүрүмдөр каада күтүп, мугалими менен сүйлөшүп, каадалуу басат. Баягы мени ташка алып кубалашкан мадыра ушулардын ичинде бараткандыр. Убакыттын өткөнүн карачы. Мен ашыга бастым. Мына талы бийик өскөн, дубал курчаган тааныш короо. Демимди басып, токтоп калдым. Анан оюм дүрбөлөңдөп, бүткөн боюм муздап, каалганы барып кактым. Колуна портфель алган кичинекей кыз жүгүрүп чыкты. Баягыда тилин көрсөткөн кыз. Мектебине шашып бараткан экен. Мени таңыркай карап калды. Үйдө эч ким жок, дейт анан. Эч ким жокпу? Жок. Апам лесхозго мейманга кеткен. Атам тракторго суу ташыйт. Аселчи? Ал кайда, дедим апкаарып, тамагым кургап. Асел эжемди айтасызбы? Деп таң калды кыз. Эжем алда качан кетип калган? Ошо ойдон такыр келген жокпу? Келип турат. Жыл сайын жездем экөө келип турат. Апам айтат, жездем жакшы киши, дейт. Башка эчтеме сурабадым. Кыз мектебине чуркап кетти. Мен кайра тарттым. Бул кабар жаныма катуу батты. Кимге чыкса да, качан чыкса да, эми мага баары бир болуп калды. Билгенде эмне, Асел башка бирөөгө тийип кетет деп мен такыр ойлоп турмун. Ал боло турган иш эмес беле. Мени качан келет деп ушунча жыл тирүүлөй жесир болуп отура бермек беле. Машине күтпөй жол менен кете бердим. Ырас, жол жаңырган экен. Шагыл төшөлүп, бекем тапталыптыр. Талаа гана баштагысындай. Айдоо жери карарып, аңыздары кубарып жатат. Бир чети тоого асылып, бир чети коого барып чор түзүлөт. Кары жаңы кетип, жалынаштанып тердеп жатат. Кайдандыр жазды кайдап жүргөн тракторлордун дабышы чыгат. Райборборго түндө жеттим. Эртеси автобазага эле барбасам болбойт, дедим. Болору болду. Баары бүттү.
Жашоо керек, иштөө керек. Андан нары Кудайдын айтканы болор. Тяншандын кан жолу машинелердин астында кадимкисиндей гүлдөп жаткан экен. Убап чубаган машинелер. Мени издегеним автобазаныкы. Акыры бирөөнү кол көтөрдүм. Машине күүсү менен өтө чыкты да сүрдүгө токтоду. Чемоданымды ала шаштым. Шофёр кабинасынан чыга калды. Карасам, аскерде бир жүргөн эрмек. Аякта шофёрлукту менден үйрөнгөн. Боз баш бала эле. Бүшүркөп тааный албай күлүмсүрөп турду. Тааныбай турасыңбы? Сержант Ильяс? Ильяс Алабаев эмессизби? Деди эстей коюп. Ошол өзү, деп күлдүм. Бирок көңүлүм сыздады. Эл тааныбай калыптыр. Аябай эле өзгөргөн экем да. Жөнөп кеттик. Ардеменин башын бир сүйлөштүк. Аскерди эскердик. Менин турмушумду сурабаса экен деп заарканып баратам. Эрмек билбейт окшойт, сурабады. Көңүлүм тынчыды. Аскерден качан келдиң эле? Иштегениме 2 жыл болуп калды. Алыбек Жантурин кайда? Билбейм. Мен ишке келгенде ал жок экен. Памирдеги бир автобазада башкы механик болуп иштейт деп сөз кылып жатышканын уккам. Жарайсың, Алыбек. Азаматсың, досум. Башынан эле мыкты жигит болчусуң деп ичимен кубанып калдым. Акыры көздөгөнүнө жеткен экен. Ал аскерде жүргөндө эле автожол техникумунда сырттан окучу. Институтту да сырттан бүткөн деп жүргөн. Начальнигиңер Аманжоловпу? Жок, жаңы Аманжолов министерствого көтөрүлүп кеткен. Мени ишке алар бекен? Кандай дейсиң? Сени албаганда кимди алат? Мыкты шофёрсуң. Аскерде эле макталып жатчу эмес белең? Бир кезде болчумун, дедим өзүмчө кейип. Жантай дегенди билесиңби? Бизде андай неме жок, уккан эмесмин. Автобазада өзгөрүш көп экен го, деп ойлодум. Анан дагы сурадым. Ашуудан прицеп менен өтүп жатасыңарбы? Өтпөгөндө эмнеси бар экен, деди эрмек. Жүккө жараша, керек болгондо чиркеп алып кете беребиз. Азыркы машинелер күчтүү чыга баштабадыбы? Ошо прицеп чиркештин азабын мен канча тартканымды бугайдан билсин. Ошентип автобазама кайра келдим. Алгачкы күнү эрмек үйүнө чакырды. Жакшы күттү. Аман эсен жолугушканга деп ичимдик сунду. Оозума албаганга көп болгон, ичпедим. Автобазада жакшы тосуп алышты. Жумушка кирип, жатаканадан орун алдым. Жай күйүмдү мурунтан билген жолдоштор ардемени сурагылап, мазамды албаганына 1000 мертебе ыраазымын. Четте жүрүп келип, кайра көнгөн жумушумду ак пейил, адал ниет менен иштеп жүргөнүмдү көрүп турушат. Өткөндү козгоо эмне кылат? Өзүм да баарын биротоло унутууга тырыштым. Баягыда үй бүлөм менен бир турган жайдан буйта өтөм. Жан жагыма кылчайбайм. Бензоколонкага да кайрылбайм. Бирок кайда качып кутулмакмын? Акыры барып тутулдум. Иштегениме бир топ болгон. Жаңы машинеге жатыгып, моторумдун сырын билип калгам. Иши кылып, жумушумду 5 колдой билип алгам. Ошол күнү рейстен кайтып келаткам. Оюмда эчтеме жок. Чылымымды чегип, бир калыпта келаткам. Айлана тегерегиме көз салам. Жер дүйнө жаздын күнүнө магдырап жатат. Малчылар жаздоого чыгып, кээ октуларда боз үй көрүнөт. Чамгарактап түтүн созолонуп, береги жол боюнда кой жайылып жатат. Айгыр азынап, үйүр кайрып жүрөт. Бала кезим эске түшүп, ичим ачышкансыйт. Анан көлгө чыга берип, селт эте түштүм. Көлдө аккуулар жүрүптүр. Ысык көлгө жазда келген аккууларды өмүрүмдө экинчи жолу көрүшүм. Көк мелтиреген көл бетинде аппак болгон жарыктыктар көңүлүмдү удургутуп жиберишти. Жолдон чыгып, дың талаа менен түпсүз көлгө айдаганымды өзүм билбей калыптырмын. О, кайран ысык көл. Ысык көлүм. Өмүр бою ырдалып бүтпөс ырым. Дал ушул жар кабактын боюнда Аселди кучактап турган күндү кайра эстедим. Баары дал ошол күнкүдөй. Ак чалгындуу, көк толкундар кубалашып келип, сары жээкке жаба берип жатат. Тоо артына күн батып, наркы жээктин тоолору тамылжып мунарланат. Аккуулар кыйкуу салып, көл үстүндө айлана кайып, кайрадан көлгө конгондо ак көбүк чачыратып, алкак толкундарды таратат. Баары дал ошол күнкүдөй.
Бир гана Аселим жок жанымда. Кайдасың сен? Кызыл жоолук делбирим. Жээкте көпкө турдум. Анан автобазага келдим да токтоно албадым. Жанымды кыйнаган кайгыны басайын деп чайканага кирдим. Аерден кеч чыктым. Асманды кара булут каптап алыптыр. Боомдон чыккан шамал тал теректи жерге жеткирейип, зым карагайлардын башында зуңулдап ыйлап, кум таш аралаштыра бетке чабат. Көл гүрүлдөй толкуп, ооронтоп жатат. Жатаканага араң жетип, чечинбестен куладым. Эртеси эртең менен башымды көтөрө албай калыптырмын. Сынып ооруйт. Сыртта кар аралаш жүдөткөн жамгыр жаап турат. Ишке чыккым келбей 3 сааттай жаттым. Иште көңүл ренжитет. Бирок акыры уялдым, ишке кеттим. Машинем илбип келет. Машина эмес, өзүм илбип калыптырмын. Анын үстүнө күн да минтип көз ачырбай турат. Каршы жолуккан машинелердин үстүндө жуккан кар бар. Демек ашууга кар жааган экен. Мейли, кар жаамактан бороону соксун. Коркоор жерим жок. Акыры башта бир өлүм. Көңүлүм жаман түнөрүп бараткан элем. Маңдайымдагы күзгүдөн карансам, сакалым өскөн. Оорудан жаңы тургансып, шишип көөп алгам. Өз өңүмдөн жипкирдим. Жолдо бир жерден шам шуетип алсам болор эле. Эртеден бери наарала элекмин. Бирок көңүлүм чаппайт. Ичким келип баратат. Бир жолу тайсаң, кайра оңолуш кыйын экени белгилүү эмеспи? Закусочныйга токтодум. Биринчи стакандан кийин кичине оңолгонсуп калдым. Машинемде көңүлдүүрөөк жүргөнсүйт. Анан дагы ичтим. Анан көрүп ал, жол зымырап, айнек шыпыргычым шакылдап эле калды. Жүткүнө отуруп, сигаретаны чайнап барам. Айнегиме балчык чачыратып, машинелер жанымдан зуу өткөнүн гана билип калам. Күн кечтеп барат эле. Мен да ылдамдадым. Түнөргөн капкараңгы түн мени ашуудан кууп жетти. Мына ошондо арактын күчү баштады. Шалдырап, талыкшый баштадым. Көз алдым караң кураң этет. Кабинанын ичи тумчуктуруп, жүрөгүм айныды. Мынчалык эч качан катуу мас болбосом керек. Көз ачтырып, маңдай ылдый тер төгүлөт. Машинеде баратпай эле алдымдагы соймоңдогон эки устун жарык шооланы минип, кайдадыр бир жака учуп бараткансыймын. Эки шоола менен кошо бирде эңишке түшөм. Кайра асказоону жалмалап өр талашам. Бирде бурулуш издеп, аркы терке кайсалдайм. Күчтөн тайып баратканымды сездим. Бирок токтободум. Анткени рульдан колумду алсам эле машинени кайра айдай алчудай эмесмин. Каерде баратканымды да билбейм. Ашуунун бир жеринде болушум керек эле. Ох, долон, долон. Теңир тоонун алпысың. Оңой олтоң жол бербейсиң. Айрыкча түн ичинде. Төтөн мас шофёрго бүтпөс азапсың. Машине кайсы бир өрдүн кырына ыйлап отуруп араң чыкты да, тик ылдый зуулдаган бойдон кетти. Башым айланып, түн аңтар теңтер боло түштү. Колдорумду башкара албай калдым. Машине улам күүлөнгөндөн күүлөнүп ылдый кетип барат. Анан бир маалда гүрс эткен дабыш уктум. Жарык жалт жулт этти. Көзүмө эчтеме көрүнбөй калды. Көкүрөгүмдүн түпкүрүндө гана авария деген ой акырын зырп эткендей болду. Канча жатканымды билбейм. Кулагыма кебес тыгып алгансып, алыстан акырын үндөр чыгат. Кана, жарык кылчы. Кайсы бир колдор башымды, ийнимди, көкүрөгүмдү сыйпалап жатты. Жаны бар, мас тура дейди үн. Башка үн унчукту. Жолду бошотуш керек. Кана достум, кичине жылып отур, машинени жолдон чыгарып коелу, деп бир үн акырын ийнимден сүрөй итерди. Мен онтоп алып баш көтөрдүм. Башым ылдый бетимди жууп канагып туруптур. Түзөнө албайм го. Көкүрөгүмдөн бирдеме мыкчып турат. Тиги киши ширеңке чагып жүзүмө карады. Ишенбей калгансып дагы ширеңке чагып дагы карады. Сага эмне болгон, дос? Бул кылганың эмне, деди ал караңгыда кейиштүү үн менен. Машине катуу сыныптырбы? Деп араң сурадым кан түкүрүп. Анча эмес, аскага тийип, жолго туураланып калыптыр. Анда кое бергиле, азыр жөнөйм. Калтыраган колум менен ачкыч издеп, стартер бастым. Токтот деп алиги киши мени капшыра кучактады. Жетишет, бейбаштыгың.
Түш түнөп ал, эртең көрө жатарбыз. Мени кабинадан сүйрөп чыгышты. Кемел, машинени четке чыгарып кой, анан териштиребиз. Колумду ийнине арта салып алып, караңгыда мени кайдадыр сүйрөп жөнөдү. Узак жүрдүк. Анан бир үйгө киргизди. Оозгу бөлмөдө чырак күйүп туруптур. Алиги киши мени орундукка отургузду да тонумду чече баштады. Ошондо гана баш көтөрүп жүзүнө карадым. Тааный койдум. Бул баягыда ашууда машине сүйрөтүп чыкканда жолуккан жол мастери Байтемир экен. Бетим чымырай түштү. Бирок кубанып да калдым. Кечирим сурап, ыраазычылыгымды айтайын дегиче жерге дабырап кулаган отундун дабышы оюмду бөлүп кетти. Кылчайып карап алып, акырын ордумдан өйдө боло бердим. Ооздо чачылган отундун үстүндө Асель туруптур. Нес болуп калгандай селее катып, алая тиктеп турат. Бул эмне, деди акырын. Асель деп бакырып жаздадым. Бакырат элем, бирок Аселдин жылуулук сезилбеген жат көз карашы оозумду ачтырбады. Жет өмүрүм жерге кирип, башым шылк этти. Бөлмө ичи тунжурай түштү. Байтемир болбосо билбейм эмне болмогун. Капарында эчтеме жок. Мени ордума кайра отургузду. Коркпо, Асель, деди ал токтоо. Бул шофер жигит саал жараланып калыптыр. Жатып тыныксын. Көрө бизге йод берчи. Йодпу? Аселдин үнү жумшарыңкы, калтырай чыкты. Йодту кошуналар алды эле. Азыр, шашкан бойдон чыгып кетти. Тиштенип отурам. Мастыгым тарап көзүм умачтай ачылды. Чыкыйымдан гана кан тамырым жарылып кетчүдөй зырп-зырп согуп турду. Алды менен канды жууп салыш керек, деп Байтемир чекемдин айрылган жерлерин көрдү да чака алып сыртка чыгып кетти. Төркү бөлмөдөн жалаң көйнөкчөн 5 жашар бала баш бакты. Көзүн ачып жумуп мени таңыркай тиктейт. Көргөндө эле тааныдым. Мен эмес, жүрөгүм тааныды. Самат, деп үнүм кардыгып чыгып, колсуна жүткүндүм. Ошол учурда Байтемир кирип келди. Мен негедир коркуп кеттим. Баланын атынан атап жатканымды кулагы чалды болуш керек. Уурулугум кармалгансып, жаман оңтойсузданып калдым. Уятымды жашырышка маңдайымдагы жаратымды сыйпалап, дайынсыз суроо бериптирмин. Сиздин уулуңузбу? Минтип сурап эмне кереги бар эле? Ушу бүгүн да бармагымды тиштенем. Менин уулум, деп Байтемир ишенимдүү жайдары жооп берди. Чаканы жерге койду да Саматты колуна алды. Менин уулум болбогондо кимдики болмок эле, Самат? Деп муруту менен кытыгылап, баланы алкымынан өпкүлөдү. Байтемирдин үнүндө да, кыймылында да кыпындай калпы сезилбеди. Эмне уктабай жүрөсүң? Интызарлыгыңай кулунум. Бар, төшөгүңө жата кой. Апам гана, деди Самат. Апаң азыр келет. Мына келип калды. Бар, жата кой. Асель шашып кирди. Жалп бир карап алды да Байтемирге йодту бере коюп, уулун төркүйгө алып кирип кетти. Байтемир сүлгүнү суулап, чекемдеги канды арчыды. Чыда, деп тамашалады. Йод сүйкөп жатып, анан катаал айтты. Ушу жоругуң үчүн йод эмес, уу менен өрттөө ийсе болор эле. Мейли эми, конок турбайсыңбы? Мына болду, 2 күндө айыгып кетет. Асель, бизге чай бербейсиңби? Азыр. Байтемир кийиздин үстүнө төшөк салды, жастык койду. Кел, бияка отуруп эс ал. Эчтеме эмес, рахмат. Отур, төшөккө отур. Кысынбай өз үйүңдөй көр, деп Байтемир болбоду. Баары түшүмдөгүдөй. Жүрөгүмдү бирөө кое бербей мыкчып тургансыйт. Тиштене чымырканганымдан тарамыштарым үзүлө жаздайт. Алда апамай, мени неге төрөдүң экен? Асель чыгып, бизден көзүн ала самоорду алды да сыртка кетти. Азыр сага жардамдашам, Асель, деп калды Байтемир. Артынан жөнөмөкчү болду эле Самат дагы жүгүрүп келди. Анын уктай турган түрү жок. Сен эмне, Самат? Деп Байтемир мээрим төгө баш чайкады. Байке, сен кинодон түшүп келдиңби? Деп жакын келип, чындап эле сурады менден. Бул сөздүн кимден чыкканын дароо түшүндүм. Байтемир каткырып калды. Ай тентегим ай, деп күлдү Байтемир, баланы маңдайына жылып отуруп.
Ой боорум-ай, кээде барып кино көрүп турабыз, деди мага кайрылып. Бу жалгыз калмак беле кошо барат да. Кинодон түшүп келдим, дедим көңүлүн калтырбай. Самат кабагын түйдү. Калп. Эмне үчүн калп? Чабышкан кылычың гана. Үйгө таштап келдим. Мага көрсөтөсүңбү? Эртең көрсөтөсүңбү? Көрсөтөм. Кана бери келчи. Атың ким? Самат беле? Самат. Сенин атың ким, байке? Менимби? Сүйлөй албай калдым. Менин атым Ильяс, деп араң айттым. Болду эми, Самат, барып жат, түн бир убак болуп калды, деп Байтемир сөзгө аралашты. Ата, дагы кичине эле тура турайынчы, макулбу? Деп жалынды Самат. Мейлиң эмесе. Байтемир аргасыз макул болду. Азыр чай ап келебиз. Самат мага жакын келди. Колунан кармап, сылап отурдум. Мени тартыптыр. Куд эле мен. Колу да меникиндей, күлгөнү да мен. Чоңойгондо ким болосуң, дедим. Иши кылып уулум менен сүйлөшүп отурууга. Шофёр болом. Машинеге түшкөндү жакшы көрөсүңбү? Аябай жакшы көрөм. Бирок кол көтөрсөм эле эч ким түшүрбөйт. Мен эртең түшүрүп ойнотоюмбу? Түшөсүңбү? Түшөм. Мен сага чүкөлөрүмөн берем. Бөлмөсүнө жүгүрүп кирип кетти. Терезенин сыртында самоордун кернейинен жалындын тили соймоңдоп жатты. Асел менен Байтемир бирдеме тууралуу сүйлөшүп турат. Самат аркардын терисинен тиккен тулуптагы чүкөлөрүн алып келди. Байке, жакшы көргөнүңдү ала бер, деп түр түс боекко салынган байлыгын алдыма чачып салды. Бир чүкөсүн эстеликке ала кетейин деп ойлоп, колум барбады. Эшик ачылып, Байтемир кайнап турган самоорду көтөрүп кирди. Артынан Асел кирди. Ал чай демдеп, Байтемир алдыбызга тээрек стол койду. Дасторкон жапты. Самат экөөбүз чүкөлөрдү чогултуп кайра тулупка салдык. Байлыгыңа мактанып жатасыңбы? Ай мактанчагым, деп Байтемир эркелетип Саматтын кулагын кашып койду. Самоорду алдыга коюп чай ичип отурабыз. Асел экөөбүз бири-бирибизди эч качан билбегендейбиз. Басмыртыраак болууга тырышып, экөөбүз тең унчукпайбыз. Самат Байтемирдин алдында ойдолоп эркелеп жатат. Мурутуң сая берет, ата, дейт да өзү болбой мурутка жаагын төшөйт. Уулумдун жанында отурганы уулум деп айта албай, ал башка бирөөнү аталап отурганын угуп, заманам кууруду. Жандай сүйгөн Аселим жанымда отурат. Бирок тик багып карай албаганыма заманам куурулду. Кантип мында келип калды экен? Сүйүп тийди бекен? Тигинтип мисирейип, мени таптакыр чоочун кишиден бетер сыр бербей отурса, жөн жайын кантип билмек элем? Мени ушунчалык жек көрүп калганбы? Байтемирчи, мен Назилимде ким экенимди кантип туйбай койсун? Самат экөөбүздүн окшоштугубузду кантип байкабай койсун? Баягыда ашууда машинеси үйрөтүп чыкканыбызды такыр эскербей койду го. Чындап эле унутуп калды дейсиңби? Баарынан жат-жатка келгенде кыйын болду. Мага төшөктү шээрге салышты. Мен дубал жака тескери бурулуп жаттым. Чырактын билигин кичирейтип коюшту. Асел идиш аягын жыйнап жүрөт. Асел, деди Байтемир, акырын төркү бөлмөнүн эшигинен. Асел жанына барды. Жууп койсоңчу. Асел менин кан жайылган чатыраш көйнөгүмдү алып жууй баштады. Анан токтото коюп Байтемирге барганын туйдум. Радиаторунан сууну төгүп салдыңарбы? Деп сурады. Аязга тоңуп калып жүрбөсүн. Кемел төгүп атат болчу. Байтемир да күбүрөп жооп кайтарды. Машинеси соо эле экен, саал эле жери. Эртең менен оңдошуп коебуз. Аны мен унутуп да калыптырмын, радиаторду. Моторду ойлой турган чак эмес эле. Асел көйнөгүмдү жууп бүттү да мештин үстүнө тартылган жипке жайып жатып, оор үшкүрүнүп алды. Чыракты өчүрүп кирип кетти. Там ичинде караңгылык уюп калды. Баарыбыз тең уктабай жатканыбызды билип жаттым. Ар кимибиз өз оюбуз менен алпуруштук. Байтемир менин уулум менен бир керебетте. Маал-маалы менен эркелете кобурап, ооналактаган баланын үстүнөн жаап жатты окшойт. Асел анда-санда мууна үшкүрөт. Жаш кылгырып жылтылдаган көздөрүн мен караңгыда көрүп жаткансыдым. Ал эмнени ойлоп жатты? Кимди ойлоп жатты? Кимди ойлоп жатты?
Азыркы жаткан үчөөбүз тең Аселге байланган экенбиз. Мен сыяктанып ал дагы экөөбүздүн башыбыздан өткөн жакшы менен жаманды териштирип ойлоп жаткандыр. Ким билет? Азыр Асел мен үчүн кол жетпес жерде. Ойлогон оюна да оюм жетпейт. Ушул өткөн жылдардын ичинде Асел өзгөрүп калыптыр. Көздөрү да өзгөрүптүр. Баягы нурдай таза, жылтылдаган, ишенчи көз жок, катаал тартыптыр. Ошентсе деле баягы Асел талчыбыктай буралган, кызыл жоолук делбирим. Ар бир кыймылы, кирпигинин селт эткенине чейин тааныш, жүрөккө жакын. Ошонусуна ичим күйүп өрттөнүп, азабы жаныма батып жатты. Жаным кашайганда жаздыктын бурчун кырча тиштеп, таң атканча көзүм жумбадым. Терезеден нары көктөн бирден булутка кирип, бирде чыгып тийген ай көрүнөт. Таң эрте Асел менен Байтемир чарбасын көздөгөнү сыртка чыкканда мен турдум. Жөнөш керек болчу. Бутумдун учу менен басып Саматка бардым. Акырын өптүм да шашып сыртка чыктым. Асел таш тулгадагы чоң казанга суу ысытып отуруптур. Байтемир жыгаш жарып жатат. Ал экөөбүз унчугушпай чылым чегип машинеге бардык. Көрсө машине түндө жол жээгине кашаа кылып орноткон моло таштарга урунуптур. Экөөсү оңкорулуп жатат. Машиненин фарасы сыныптыр, тумшугу мыйышыптыр. Балкалап, ломдоп жатып эптеп оңдодук. Андан кийинкиси кыйын болду. Мотор тоңуп калыптыр. Кендир чыпка күйгүзүп атып, картерин жылыттык. Анан 2 кишилеп тутканы толгодук. Ийнибиз тийишип, алакандарыбыз бир туткада ысыды. Бирибиздин демибиз бирибиздин бетибизге тийип, бир эле иштеп жаттык. А балким бир эле ойду ойлоп жаткандырбыз ошондо. Мотор эпке келер эмес. Энтигип демибиз буулду. Ушул учурда Асел 2 жака суу ап келди. Сууну радиаторго куйдум. Анан Байтемир экөөбүз кош колдоп, 2-3 жолу бурадык эле мотор от алып кетти. Мен кабинага отурдум. Мотор какап чакап жаткан. Байтемир шамын текшергенге балкасын алып астына сүңгүдү. Ушул учурда пальтосун топчуланбай далбактап Самат келди энтиге чуркап. Машинени тегерине чуркады. Түшү ойноп келгиси бар. Асел уулун кармап алды да колунан чыгарбай кабинанын жанында турду. Бир маалда жекире, жаны ооруган аяоо менен карады эле. Өлүп кете жаздадым. Ушул азыркы күнөөм үчүн башымды аябас элем. Иши кылып уулум экөө кечирсе, кайра кайрылып мага келишсе болду эле. Кабинанын ачык каалгасынан эңкейдим. Асел, уулуңду ал да түш машинеге. Баягыдай кылып алып кетейин, түбөлүккө, түшчү, деп мотордун доошуна үнүмдү жашыра жалбырып жибердим. Асел эчтеке дебеди. Жашылданган көздөрүн акырын ала качып башын чайкады. Түшөлүчү апа, деп Самат колунан тартты. Ойноп келеличи. Асел Саматты жетелеп шылкыя басып кетип берди. Самат тарткынчактап жулунса да кое бербеди. Болду деп кыйкырып, Байтемир капотту жапты да аспаптарымды мага берди. Мен жөнөп кеттим. Кайрадан руль колумда. Кайрадан баягы жол, баягы тоолор. Эмне окуя болгону менен эмне иши машине мени алып учуп баратат. Аселди уулум экөөнү ашуудан ушинтип таптым. Ушинтип жолугушуп, ушинтип ажыраштык. Жетээр жериме жеткиче кайра кайтып келгиче мен ойлоп жүрүп отурдум. Бирок эчтеме ойлоп таба албадым. Майнабы жок ойлордон чарчадым акыры. Эми көз көргүм, кулак уккус жака кеткенден башка арга калган жок. Бу жерге мен батпай калдым. Ушул бүтүмгө бекидим. Ушул ой менен кайра автобазага кайтып келаттым. Жол участогунун жанынан өтүп баратып, жолдон четтерээк жерде өзүнөн элбирээк бир кыз, бир уул бала менен таш коргон ойноп отурган Саматты көрдүм. Бу балдарды балким мурда өтүп жүргөндө деле көрүп жүргөндүрмүн. Демек өзүм билбей күн ара уулумдун жанынан өтүп жүргөн экем да. Аны башта кайдан билдим? Машинени токтоттум. Самат, бир көрүп кетейинчи дедим. Балдар мага жүгүрдү. Байке, бизди машинеге түшүргөнү келдиңби деп Самат чуркап келди. Кичине ойнотоюнбу? Балдар талашып кабинага түштү. Байкемди мен тааныйм, биздикине келген деп мактанды Самат.
Бир аз жерге салып бардым. Көңүлүм балкып, жүрөгүм элжиреп, балдардан мен жыргадым. Анан аларды түшүрдүм. Эми үйгө чуркагыла. Балдар чуркап кетти. Саматты токтотуп калдым. Самат, токточу, бирдеме айтайын. Төбөмөн өөдө көтөрүп, өңүнө тигилей карап турдум. Анан боорума кысып өптүм да жерге түшүрдүм. Кылычыңды ала келдиңби, байке? Саматтын эсинде экен. Алда уулум-ай, унутуп калган турбайымбы? Эмки келгенде ала келем. Эми унутпайсыңбы, байке? Биз жанагы жерде эле ойноп турабыз. Макул, бар, эми бара кой. Автобазада жыгаччылардын устаканасынан 3 жыгач кылып жасатып ала жүрдүм. Балдар чын эле убадалашкан жерде экен. Мен аларды дагы бир аз ойноттум. Уулум анын жолдоштору менен мына ушинтип ынакташтым. Бат эле мага үйүр алып кетишти. Мен келатканда алыстан алдымды тосо чуркашат. Мага жан кирди. Киши боло баштадым. Жол жүрсөм да көңүлүм чак. Машинеме оор жүк эмей эле кубаныч салып бараткандай болом. Жол боюнда уулумдун күтүп жүргөнү эсимден чыкпай, жүрөгүмдү жылытып барат. Адегенде 2 мүнөтчө кабинага түшүрүп, жаныма алып отурам. Эми менде башка ой жок. Эси дартым уулума кечикпей жетүү. Убактымды да ашуудан күндүз өтүүгө чектейм. Жаз күнү жылымдап, балдар азыр көбүнесе сыртта ойношот. Бактыма чек жок. Максатым, иштеп жүргөн максатым ошо балдар үчүн сыяктанат. Кээде гана жүрөгүм зырп эте түшөт. Балдарды машинеге салып ойнотуп жүргөнүмдү жол участогундагылар билип калдыбы дейм. Эгер билсе, Саматты үйдөн чыгарбай, жол боюна жибербей коет эле го. Ичимен Асел менен Байтемирге жалбарам. Жок дегенде ушу кичинекей ырыстуу шыбагаман айрыбагыла. Күн алыс, бир көрүп турганыман ажыратпасаңар экен деп суранам ичимен. Бирок акыры бир күн ошондой эле болду. 1-май жакындап калган. Майрамдын урматына деп уулума бир белек бергим келди. Бурамалуу оюнчук жүк машина сатып алдым. Ошол күнү автобазада кармалып калдым эле, кечигип чыгып, аябай шашып келаткам. Ошондонбу, эмнегедир кооптонуп, себепсиз алактай бердим. Самат бир кубанып калсын деп, мерчемдүү жерге жакындаганда оюнчукту бекиткен жеримен алып жаныма койдум. Өзүнүн оюнчуктары деле бар дала экен. Бирок бул бөтөнчө болмок. Чоңойгондо шофер болом деп жүргөн балага жолдон өткөн тааныш шофер байкеси бериптир болуп калмак. Бирок ушул күнү Саматты жол боюнан таппадым. Балдар утурлай чуркап чыгышты. Арасында ал жок. Кабинадан чыктым. Самат кана? Үйүндө тумоолоп калыптыр, деди бир бала. Тумоолоп? Жок, тумоологон жок, деп туура билгенине мактангандай шакылдады бир кыз. Апасы жибербей койду. Эмне үчүн? Билбейм, барбайт деп койду. Кууруган экем деп түнөрө түштүм. Ме, алып барып бер деп оюнчук оролгон кагазды балага сундум да кайра айныдым. Жок, кереги жок. Кайра алып машинеме түштүм. Байке, эмнеге бизди түшүрбөйт деп сурады уул бала эжесинен. Байке ооруп турат, деди кыз. Кыз таап айтты. Ушундан көрө ооруп жатканым жеңил болмок. Аселдин бул кылганы кандай? Биротоло карарганбы? Канчалык жаман болсом да мага деген бир тамчы мээрими калбаганбы? Ишене албадым. Уулум чын эле тумоолоп калган го деп ошого ишенгим келди. Анткени бул кылганы Аселге окшобой турду. Бирок ким билсин? Алиги балага ишенбегедей аны бирөө атай үйрөтүп койду беле. Өз оюма ишенип алганыма ошончолук. Азыр Самат эти от менен жалын болуп чабалактап жаткансыды. Балким дары дармек керек болуп, көлүк табылбай жатпасын. Же ооруканага тезирээк жеткириш керектир. Шаар эмес, турган жери ээн тоонун арасы. Улам бир ойго уруна берип жаным кыйналып кетти. Кайра тарткан жолдо шашып келаттым. Эмне айла колуман келээрин өзүм билбей, тезирээк жетип, уулумду көргүм келди. Ушул ой шаштырды. Же жол боюнан көрөрмүн, муну ойлоп алып ого бетер шаштым. Ошентип келатсам, өчөшкөнсүп бензиним түгөнүп калса болобу? Аргасыз бекет базадагы бензоколонкага кайрылдым. Сөзүнүн ушул жерине келгенде Ильяс унчукпай калды. Ысып күйгөн бетин алаканы менен укалай сүртүп, оор күрсүндү.
вагондун терезесин көтөрүп ачып салды да баятан бери тынымсыз чейип келаткан неме чылымга кирди. Түн ортосунан угуп калган. Поездде ойго бараткан экөөбүз гана болсок керек. Дөңгөлөктөр тынымсыз дүүртүнөн жазбай шакылдап барат. Терезеден сырттагы шоолалуу жай түнү бизге жарылып жол берип жатты. Мына, ошол жерде сиз келе калдыңыз, агай. Мен машинеге салбай койдум. Эмнеге салбаганым эми түшүнүктүү болгон чыгар. Ильяс ойлуу күлүмсүрөп койду. Сиз бензоколонкада кала бердиңиз. Анан бир маалда Победа минип кууп өттүңүз. Аны көрдүм. Мен жүрөгүм алкымыма тыгылып ашыгып бараткам. Бекер ашыкпапмын. Самат жол боюнда күтүп жүрүптүр. Машинени көрө сала жолду кесе чуркады. Байке, шофёр байке. Кудай жалгап, уулум сыркоодон тышкары экен. Ошондогу кубанганымды айтпаңыз. Кучагыма батпай чыкты. Машинени токтото сала түшө чуркадым. Эмне, тумоолоп калдыңбы? Жок, апам жибербей койгон. Апам мени айтат, сенин машинеңе түшпөгүн дейт. Мен ыйладым, деп Самат арыздана кетти. Анда бүгүн кантип чыктың жолго? Апам айтты, балдарды ойнотом деген киши ойното берсин деди. Ошондой дечи. Мен шофёр болом дедим. Сен сөзсүз болосуң, Самат. Болгондо да мыкты шофёр болосуң. Мен сага эмне алып келгенимди билесиңби? Оюнчук машинени алып чыктым. Мына карачы. Бурама жүк машине. Дал сага окшогон кичинекей шофёрго ылайыктуу машине. Уулум жадырай күлдү. Мен дайыма сенин машинеңе түшөм, байке? Деди Самат суроолуу жалжылдай тиктеп. Сөзсүз, дайыма, деп көңүлүн колдодум. Жүр экөөбүз шаардагы 1-май майрамына баралы. Машинеге кызыл желекчелерден кооздоп тагып алабыз. Шаар айланабыз. Анан сени кайра жеткирип коем. Эмнеге антип айттым? Кандай акым бар эле? Азыр айтуу кыйын. Баарынан да бул сөзүмө өзүм ынанып калдым. Дагы айттым. Эгер жактырсаң, меникинде кала бересиң биротоло. Уулума кадыр эсе чоңдорго айткандай сунуш кылдым. Экөөбүздүн үйүбүз кабина болот. Кайда барбайын, дайым экөөбүз бир жүрөбүз. Сенден такыр айрылбайм, эч жака кое бербейм, макулсуңбу? Макул, деди Самат ойлонбостон. Машинеде жашайсызбы? Жүр анда, байке, жүр кеттик. Чоң киши деле баладай болуп кеткен учур болот экен. Самат экөөбүз кабинага түштүк. Мен апкаарып машинени оталдырдым. Саматтын кубанычы койнуна батпайт. Эркелеп, этек жеңимди тарткылайт. Жумшак орундугунда секире кетет. Жөнөй бердик. Самат андан бетер сүйүндү. Кыткылыктап күлүп мага бирдемелерди болжурайт. Рулду, прибор тактаны көрсөтөт. Аны көрүп мен шайырландым. Бирок ойлой коюп азап оюм дүр этти. Бул эмне кылганым? Тормоз бердим, бирок Самат ого бетер шаштырды. Тез айда, байке, тез айда. Баланын көңүлүн кантип калтырайын? Газды саал бастым. Машине күүлөнө берген жерде алдыбыздан жол тегиздеп жүргөн грейдер жолукту. Ал кайрыла бергенде нары этекте Байтемир жүргөнүн көрдүм. Алактап калдым. Токтотоюн десем кеч болуп калды. Баланы эмне үчүн мынча алыс алып кеткениме шылтоо жок. Эңкейе бердим да газды катуу бастым. Байтемир чоң күрөк менен шагыл көтөрүп тегиздеп жаткан экен. Бизге көңүл бурбады. Өткөн кеткен машинеден көп неме жок. Кайсы бирин карап бермек? Бирок Самат көрүп калыптыр. Тигине атам. Байке, атамды да алалычы. Токтотчу, мен чакырайын. Мен тиштени унчукпадым. Эми токтош болбойт, эмне дейм? Самат корко баштады. Артына кылчактап чаңырып ыйлап жиберди. Атама барам. Токто, атама барам. Апа. Бурулуштагы асканын далдасына кайрылып токтодум. Уулумду соороткуча шаштым. Ыйлаба, Самат. Ушуда болобу? Азыр кайра жеткирип коем, ыйлабачы. Бирок коркуп калган бала уккусу жок. Кереги жок, атама барам. Кетем, деп каалганы тарсылдата ургулап жиберди. Соорото алсамчы? Айлам кетти. Сен ыйлабачы, деп жалдырадым. Азыр ачам, ыйлабагын. Мына азыр өзүм атаңа жете элеп барам. Самат жерге секирип түшүп артка чуркады. Мен кармап калдым. Садагаң болоюн, уулум, ыйлабачы. Машинеңди ала кетпейсиңби, карачы. Оюнчук машинени алып ачкычын толгосом колум калтырайт.
Карагын эле, азыр сага чуркап жетет, карма. Машине жол менен жөрмөлөп барып чүкөдөй ташка тийди да күбөткө коңторула кетти. Кереги жок, албайм, деп Самат мурункудан бетер бакырды. Алды артына карабай качып жөнөдү. Селейип туруп калыптырмын. Ачуу заар томук келип тамагыма тыгылды да демим кыстыгып кетти. Саматтын артынан чуркадым. Токточу, ыйлабачы, Самат. Мен сенин билесиңби? Бирок айтууга тилим күрмөлбөдү. Самат качып баратты. Артына караар эмес, бурулуштан көрүнбөй кетти. Жарташка чейин чуркап барып, далдадан баланы карап турам. Байтемир отура калып, баланы бооруна кыса кучактады. Жашын аарчып, маңдайынан сүйүп, бооруна кысып турду. Бала да аны мойнуна асылып сыга кучактап алды. Элеңдеп мен жакты карап коет. Анан Байтемир күрөгүн ийинге салып баланы колдон жетелеп кете берди. Бир чоң, бир кичинекей эки киши жолдо кол кармашып кетип баратты. Жарташка сүйөнүп тура бериптирмин. Шылкыйып артка тарттым. Жыгылып жаткан оюнчук машинеге келдим. Дөңгөлөктөрү көктү карап оодарылып жатат. Көзүмдөн жаш чыгып кетти. Мына, баары бүттү, деп чоң машинем менен муңдашып капотунан сыладым. Мотордун ысык деми бетке урду. Уулум менен эң акыркы жолукканымдан жалгыз күбөсү ушу жансыз машине да мага азыр жакын көрүндү. Ильяс ордунан туруп тамбурга жөнөдү. Салкын абага дем алып келейинчи, деди ооздон кылчайып. Мен купеде калдым. Таң куланөөк тартып, чыгыш жээк шоолаланып калыптыр. Зымгарагайлар булаңгыр зып-зып өтөт. Жарыкты өчүрсө да болгудай экен. Текчеде жаттым. Мен билип, Ильяс билбеген тарых бар эле. Ошону айтсамбы, айтпасамбы деп ойлоп жаттым. Бирок ал келбей кечиге берди. Ошентип айтпай калдым. Жол мастери Байтемир менен таанышканыма көп болду. Асель менен уулу ашууда жашаарын Ильяс билген кез болуш керек. Жарыштын натыйжасын текшерүү үчүн жана тажрыйба алмашууга Кыргызстан жол кызматкерлеринин делегациясы Памирге барат деп жатышкан. Ошого карата Тажикстандын республикалык газетасы мага тоодогу кыргыз жолчулары тууралуу очерк жазууну тапшырган болчу. Белгиленген делегациянын ичинде мыкты жол мастери катары Кулов Байтемир бар экен. Ошол Байтемир менен таанышууга мен Долонго бардым. Барган эле жерден жолум оңой кездештик. Ашуунун белине чыга бериште биздин автобусту колунда кызыл желекчеси бар жумушчу токтотуп калды. Көрсө алдыбызда көчкү жүрүп, жолчулар азыр жол тазалап жаткан экен. Мен автобустан түшүп, көчкү жүргөн жерге карай бастым. Бульдозер карды шилеп, кургуйга түшүрүп жаткан экен. Ал кайрыла албаган чукул жерде жумушчулар карды таптап жатышат. Брезент плащан, герзе өтүкчөн бир киши бульдозерге катар басып, айдоочусуна жол көрсөтүп жүрөт. Солураак, дагы бир жол өт, стоп, артка. Жол оңолуп бүтүп калыптыр. Өтөр тилкеси таза. Эки тараптан тең күтүп турган машинелерден шофёрлор тынбай сигнал берип, тезирээк жол бер деп урушуп жатканы бар. Тиги плащан киши болсо кабагым кашым дебейт. Байсалын жазбай тракторун башкарып жүрөт. Бульдозерди уламдан улам айдатып, жолду аябай таптатып жатат. Байтемир деген болсо ушул болор. Өз ишине мыкты экен, деп ойлодум. Жаңылбапмын. Байтемир Куловдун өзү болуп чыкты. Акыры жол ачылып, машинелер каршы терши өтүп кетишти. Сиз эмне калдыңыз? Автобусуңуз кетип калбадыбы? Деди Байтемир мага. Мен сизге келаткам. Байтемир таң калдыбы, жокпу билгизбеди. Салаватын жазбай колумду кысты. Коноктун келгени, ырыс келгени. Сизде жумушум бар. Баке, түз эле ишим айтайын деп биздин жолчулар Тажикстанга бараарын билерсиз. Уккам. Анда Памирге жөнөр алдыңызга сиз менен сүйлөшүп калышым керек. Келген максатымды айткан сайын Байтемир буурул мурутун улам чыйратып, ойго батып, кабагы салаңдай берди. Келгениңиз жакшы, деди акырында. Бирок мен Памирге бара албайм. Мен тууралуу жазып да кереги жок. Эмне үчүн? Колуңуз бошобойбу? Же үйдөн чыга албайсызбы? Колум бошобосо ушу жолдон бошобойт. Өзүңүз көрүп турасыз. Унчукпай калды да папирос алып чыкты.
Үйдө болсо элдин үйүндөгүдөй эле тиричилик, бирок Памирге бара албаймын. Делегациянын ичинде ага окшогон жол мастери болгону кандай маанилүү экенин түшүндүрүүгө, ишендирүүгө канча аракеттенсем да Байтемир сыйлап угуп отурганы менен такыр ынанбай койду. Мен нааразы болдум. Өзгөдөн өзүмө нааразы болдум. Журналисттигим кайда калды бул жолу? Бул кишинин ыңгайын таппадым го. Редакциянын тапшырмасын аткарбай, куру кол кетет турбаймынбы? Болуптур анда Боке. Кечиресиз, мен кайтайын. Дагы бир жолу улаш машине чыгар. Байтемир мени байыстуу кадала тиктеп калды да мыйыгынан жымыйды. Шаарлык кыргыздар ата салтын унутуп бараткан бейм? Менин үй жайым бар. Дастарконум жайылуу, конок төшөгүм салынуу. Атайы мен издеп келген соң жол боюнан кайра тарткан болобу? Түнөп алып, эртең үйдөн жөнөрсүз. Жүрүңүз үйдө аялым менен уулум учурашсын сиз менен. Азыр капа болбой токтой туруңуз. Жарыкта жолду бир карап чыгайын. Бат эле келем. Иш ушундай. Кое туруңуз Баке. Мен сиз менен кошо кыдырайын. Үстүмдөгү шаардык костюмумду карап Байтемир дагы жымыйды. Экөөбүз бирге бастык. Ар бир көпүрөнүн, ар бир бурулуштун түбүнө, жар башына токтоп жүрүп отурдук. Арине, сүйлөшө жүрдүк. Баары эмнеден кандай башталып кеткенин өзүм байкабаптырмын. Байтемир кандайча мага чечилип жибергенин али күнчө билбейм. Иши кылып, ал мага башынан өткөн таржымалын, үй бүлөсүнүн таржымалын төкпөй чачпай, узун сабак сөз кылып айтып берди.